Тамак жегенде адилеттүү болушубуз керек да. Толя билет мындай тамак жеп аткан учурубузда чай ичип, ошо эле. Адилеттүү болушубуз керек чындыгында. Тамак баштайбыз. Тамак баштаганыбыз эле мен айтып коем да, жебесең кашыңды алып кой. Өзүм тазалап коем депчи. Өзү эми баштадык, бирок алып кой деп айтып коебуз да, тамашалашып. Ошол сыяктуу адилеттүү болушубуз керек. Бир тамак эми конокко башка жерлерге өтө көп чакырышат, барабыз өзгөчө айытта айылдарды кыдырып тамакка чакырышып. Эми барбай койсоң дагы капа болот. Бир жерге барып отурабыз, устаздар дагы бар, кээ бир жакындарыбыз бар, Отуруп тамакка отуруп эле айнектер ачык турат, терезелер ачык турат. Анан тамакты эми меники правильное питание. Мен майлуу жебейм, эт жейм бирок. Кайнатылган эт жейбиз. Анан тамак салып аткан адам мындай кылды дагы өзүнө сонун кылып салып, этүүсүн салып, дагы майлуу салып койду, эт салбай койду да. Эми бул нерсени көрүп калдым мен. Май мен ачык жебейм. Мен кайра айттым ага май салба деп, бирок атайын майды берип, эми коноктор да алда уят болсун, башка болсун деп. Мен унчук албашымды билет да ал жерде. Анан мен дагы унчукпай туруп, Аллахым мына көрүп турасың, өзүң адилеттүүлүк кыл дедим. Тамактар келди, ал өзүнүкүн койду өзүнүн алдыга. Мен да өзүнүкү майлуу тамакты коюп койду, бирок мен жебей турдум. Бир учурда терезеден учуп келип бир чебиртке ошонун чынысыга хуп этип түшүп калды. Баягы унтуп карап, чебирткени карап, мени карап турат да. Мен карап туруп, эмне болду? Мындай түшүп калды. Жебейсиңби десем, бул жаман болуп калды. Жебейм да дейт. Илимсиздиктин айы да булчу. Чебиртке негизи адал да. Алып кел. Бер дедим дагы тамагын алып, чебирткени да чыгарып туруп, көзүнө көрсөтүп туруп, кайрамын тамагына этке аралаштырып салып туруп, көбөт чебирткенин биринчисин жеп койдум өзүм элечи. Баягы карап оозу ачылып ошол жерде туруп калды да. Тамакты этүүсүн насип да баары, урматтуу мекендештерим. Бисмилла деп этти дагы чебирткени дагы биринчи өзүм жеп койдум да. Адилеттүүлүк болуш керек да. Рызык маселесинде башка бирөөгө кетип калбайт да эч качан. Муну мен далилдери менен өтө көп көрдүм жашоодо. Сага керектүү нерсе сөзсүз түрдө сага келет. Демек, некен тамак маселесинде дагы адилеттүү болушубуз керек. Бисмилланы айтышыбыз керек башында, аягында альхамдулилlah дешибиз керек, ортосунда ой жүгүртүшүбүз керек. Бул тамак жеп алып не кылам? Арам иштерди кыламынбы? Күчтүү питание кылып алып фитнеске барамынбы, качка береминби? Жеп алып туруп не кылам деген суроонун негизинде ойлонушубуз керек. Жеп эле уктабай эч качан. Жеп эч качан жатып алба, жатак болбо. Бардык оору жабышат, сен билесиң, көрксүз болосуң, адамдарга жакпай каласың. Жеп эле жатпа эч качан,